Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелген президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дейканбаев 2 айга камакка алынды. Мурдагы эл өкүлү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал 2021 жылдын 24 январына чейин камакта болмокчу. Курманбек Дейканбаев октябрь айындагы парламенттик шайлоо өнөктүгүнүн убагында стратегиялык маанидеги ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан алып салам деп коркутуп, бир партиянын кызыкчылыгы үчүн 7 миллион сом берүүгө мажбурлаганы айтылган. Опузалоо менен алынган ал акча шайлоо учурунда добуш сатып алууга жумшалганы кабарланган. Кармалган экс-депутат 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен катышкан. Тизмеде 58-чи орунда ээлеген. Маалымат катары айта кетсек, Курманбек Дейканбаев президенттин парламенттеги кармуктуу өкүлү болуп, 2018 жылдын февраль айында дайындалган. Бүгүн ал расмий түрдө кызматынан бошотулуп, анын ордуна Анарбек Калмаматов келди. Коррупцияга шектелип кармалган Бишкек шаарынын Октябрь районунун мурдагы акими Константин Куценко болсо үй камагына чыгарылды. Мындай чечим кече 1-Май райондук соту тарабынан кабыл алынган. Ошондо Куценко 2021 жылдын 11 январына чейин үй камагында болмокчу. Бишкек шаарынын Октябрь районунун экс акими 4 күн мурда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалган. Ал конфискациялануучу жер участогу боюнча мурда аныкталган коррупциялык схеманын алкагында колго түшүрүлгөн. Буга чейин бул кылмышка шектүүделип, Бишкек шаардык сотунун жарандык иштер боюнча секторунун башчысы жана Бишкектин райондор аралык сотунун судьясы кармалган. Азыркы убакта бул кылмышка тиешеси бар башка жогорку кызмат адамдарынын жүргөн жерин аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. Кымырылган 19 миллион сом финансылык бузуулар Кара-Балта шаардык мэриясынын бюджетинде аныкталды. Эсептөө палатасынын аудитордук отчетунда жазылган маалыматка таянсак, бул 2018-2019 жылдар болгон. Аудиттер мэриянын 2 жылдык бюджетинин аткарылышын текшергенде дал ушул сумманын дайыны чыкпай калган. Эсептөө палатасы тараткан маалыматтар боюнча аталган сумманын 18 миллион сомдон ашыгы эмгек акыны негизсиз төлөп берүүгө жумшалган. Ошондой эле курулуш иштеринин көлөмүн жогорулатып, 150 миң сомдон көбүрөөк сумма коротулса, 160 миң сому максатсыз пайдаланылган. Мындан башка дагы каржылык бузуулар аныкталыптыр. Аудиттер таап чыккан материалдар Чүй областык прокуратурасына жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Алар тарабынан юридикалык баа берилмекчи. Коррупциялык схема Бишкек шаарындагы номер 28 мектеп гимназиясында аныкталды. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 5 жыл бою класстык журналга жалган маалымат киргизилип, жасалма документтер даярдалган. Дал ушул убакыт аралыгында 10 адам мыйзамсыз түрдө китепканачы, мугалим, лаборант катары кабыл алынган. Ал эми иш жүзүндө бул адамдар иштеген эмес. Бирок алардын айлыктарына деп 5 миллион сом которулган аныкталды. Аталган факты кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча каттоого алынып, учурда тергөө амалдарын экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы жүргүзүүдө. Буга чейин Бишкектин 1-Май районунун прокуратурасы мектеп окуучуларынын онлайн сабакка катышып, катышпаганын текшерүүгө алган эле. Бишкектеги Ала Мүдүн базарынын жанында өрт чыкты. Жалын эртең мененки саат 8:30 башталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматка караганда, от жибек жолу менен Будённый көчөлөрүнүн кесилишиндеги насыя берүүчү чакан компаниядан чыккан. Тилсиз жоо катталган жерге Свердлов райондук бөлүмүнөн бир бригада тартылып, өрт 1 саатка жетпей өчүрүлгөн. Ага чейин кеңсенин 60 чарчы метр жери күйүп кеткен. Өрттүн эмнеден улам чыккандыгы азырынча белгисиз. Кырсыктын кесепетинен каза болгондор жана жабыр тарткандар жок. Таяк жеген милиционерлер асманга атылган ок. Чүй областынын Ысык Ата районунда инспекторлорго баш ийбей качкан айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Окуя кече катталган. Анда жол сакчылары экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте рейдке чыккан. Ошол учурда Ысык Ата районундагы көзөмөл өткөрмө пунктуна Mercedes-Benz үлгүсүндөгү шектүү көрүнгөн 2 унааны токтотуп, документтин текшерүү жөнүндө кабар келип түшкөн. Ал машиналарды тоскондо баш ийбей качып кетүүгө аракет кылган. Инспекторлор артынан кууп барып, бирөөсүн Киров айылынан токтотушкан. Машинанын ичинде отургандар милиция кызматкерлери менен тирешип, кол көтөрүп денесине жаракат келтиришкен. Мындан улам инспекторлор эскертүү иретинде асманга ок чыгарып, анан кармашкан. Унаанын ичинде шектүү буюм табылып, экспертизага жөнөтүлгөн. Ал эми экинчи машинанын айдоочусу таптырбай кеткен.
Аталган факты бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук беренеси менен катталган. Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу машинанын айдоочусу Ысык Ата районунун 23 жаштагы тургун экенин аныктаган. Анын унаасы айып аянтчасына киргизилди. Кыргызстанда бир суткада коронавирусдагы 377 адамдан табылды. Ошондо пандемия башталгандан бери бул ооруга чалдыккандардын жалпы саны 71,5 миңден ашты. Инфекцияга кабылгандары Чүй областында жана Бишкек шаарында көп болууда. Бир суткада эле Чүйдө 127 адамдан COVID-19 вирусунун белгилери табылса, Бишкекте 100 адам вирус илештирип алган. Акыркы бир күн ичинде бул илдеттен 5 адам каза болду. Бишкекте 4, Нарын областында 1 киши ооруну жеңе албай көз жумган. Азыркы тапта стационарларда 3 миңге жакын бейтап жатат, 4 миңге жакын адам амбулатордук түрдө дарыланууда. 27 ноябрга карата өлкө боюнча дагы 7 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталып отурат. Ушуну менен ооруга кабылган ак халатчандардын саны 4 миңге чукулдады. Орус тили расмий макамдан ажыратылбайт. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан Конституциялык кеңешме дал ушундай пикирге келди. Бул боюнча азыркы норма өзгөрүүсүз калтырылганын кеңешменин мүчөсү Мамлекеттик башкаруу академиясынын профессору Урмат Аманалиев билдирди. 26 ноябрда Конституциялык кеңешменин мүчөсү коомдук ишмер Садырдин Туралиев кыргыз тилинде гана атайын макам болушу керек экенин айтып, орус тилин расмий макамдан ажыратуу керектигин айтып чыккан эле. Бул сунуш дароо кызуу талкуу жараткан. Ошондой эле мамлекеттик аталышын өзгөртүү керек деген идея дагы колдоо таппаптыр. Буга чейин кеңешменин мүчөсү Кадыр Кошалиев Кыргызстанды Кыргыз Эл Республикасы деп атоону демилгелеген. Бүгүн Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрүшүп, дагы кандай сунуштар киргизилип жатканы менен бөлүшүп кетишти. Bir жаран келип, адамдардын көмүү көйгөйүн көтөрдү. Мисалы, Кыргыз Республикасы милдет түрдө ар бир адамды, мисалы, өлгөн өтүп Кудай кечирсинбай өтүп кеткенден кийин аны милдет түрдө ошо жер менен камсыз кылсын жана аны көмүү мүмкүнчүлүгүн түзүш керек деген мындай бир сунуш түштү. Сомдун курсун туруктуу сактоо максатында Улуттук банк валюта рыногунда дагы бир ирет интервенция жасады. Сатыкка чыгарылган доллар 5 миллион 800 миңге жетти. Ушуну менен ноябрь айында 9-чу, ал эми жыл башынан бери 24-чү жолу интервенция жүргүзүлүп, сатыкка жалпысынан 410,55 миллион доллардан ашуун каражат коюлду. 27 ноябрга карата доллардын расмий курсу 84 сом 79 тыйын деп белгиленген. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда орточо сатуу курсу 84 сом 90 тыйын болууда. 4 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар быйыл март айында 85 сомго жетип, кийин кайра арзандап 73 сомго түшкөн. Жыл башынан бери Кыргызстанда доллардын курсу 15-16 сомго көтөрүлүп, ошого жараша азык-түлүк жана башка товарларда кымбаттап кеткени байкалууда. Мектеп директорларынын 40% алмашып, ордуна жаш кадрлар келет. Мындай маалымат менен Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев бөлүшүүдө. Айтымында мектеп директорларынын ишин баалоо жана аттестациялоо боюнча жаңы механизмдер киргизилүүдө. Ага ылайык 3-4 чейректе директорлор райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери кайра баалоодон өткөрүлүп, аттестацияда 3 этаптуу компонент камтылат. Тилекке каршы директорлор саясий рычагдарын колдонушуп, механизмдерге жолтоо болууга аракет жасап жатышат дейт министрим. Анткени шайлоолорго иштеп берүү багытында көптөгөн тескери көрүнүштөр орун алып жатыптыр. Белгилүү болгондой, учурда директорлордун ишин жөнгө салуу боюнча жумушчу топ түзүлүп, 1 айлык мөөнөт менен иш алып барууда. Аргентинада Диего Марадонаны акыркы сапарга узатуу зыйнатында анын сөөгүнүн жанында сүрөткө түшкөн адам кызматтан бошотулду. Ал аза кызматында иштегендердин бири экени маалымдалды. Интернетте жарыяланган сүрөттөрдүн биринде мекеменин кызматкери Марадонанын маңдайына колун коюп, камерага карап бармагын өйдө көрсөтүп турганын көрүүгө болот. Кызматкердин мындай жоругу Аргентина коомчулугунда кыжырданууну жаратып, ал адамды жазалоо талабы коюлган. Бирөөнүн ээси ал кызматкерлердин бири жумуштан айдалганын, футболчунун үй бүлөсүнөн кечирим сураганын билдирген. Диего Марадона 25 ноябрда жүрөгү токтоп каза болгон. Легендарлуу футболчуну акыркы сапарга узатуу зыйнаты Аргентинанын президентинин резиденциясында өттү. Марадонанын сөөгү ата-энесинин жанына Буэнос-Айрестеги көрүстөнгө коюлган. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.